Кытай мамлекетинин Жоңтонг Бас компаниясы аркылуу Кыргызстанга 250 жаңы автобустар алынып келинип, тапшыруу аземи өтүдө. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана ошондой эле Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров катышууда.维保服务中心揭牌。祝贺山东重工吉尔吉斯斯坦维保服务中心正式启用，感谢各位嘉宾，请入座。Biz өзүңүздөр жакшы билесиздер, азырда шаарда жаңы автобустар мына 1000 автобуска биз контрактка кол койгонбуз. Ошо автобустардын бүгүн 250-сі келди. 250-сі жолда келет да, границада турат да, подтверждение кылышты. Мына чоң бул өз чоң корпорациянын жетекчилери келди. Булар жалаң эле автобус чыгарбайт. Көп техникалар, строительный техника, дорожный техника, селхоз техниканын баарын чыгарган. Ошон үчүн бизге ушул автобустарды кийин бузулуп калса, биз запчасть иштебей, ушул корпорация менен бизге подарок кылып центр сервисный обслуживание ачып берип атат. 15 специалисти келди. Ушул автобустарда бирдеме кандайдыр запчастьтардан бир проблема болсо өздөрү алып келет, оңдоп бизди сопровождать этип турат. Андан кийин биз дагы өзүбүздүн специалисттерди 15 кишини обучениеге ушу заводко жиберебиз. Заводдон да биздин специалисттер, биздин балдар бар, үйрөнүп келишет. Эми ушу жумада буйруса могу жаңы келген автобустарга валидаторларды установить этип, безналичный расчетко өтүп атабыз. Чекесинен келгенин канчасы келсе, ошончосун биз рейске чыгарып беребиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай өлкөсүнөн келген өкүлдөр менен жаңы автобустардын абалы менен таанышты. Буга чейин эскилиги жеткен автобустар автопарктын жаңы автобустар үчүн орун бошотуу максатында сатылган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Борбор калаага 1000 автобустун алынып келинишин тапшырган. Алардын 500-ü ушул жылдын аягына чейин алынып келинүүсү күтүлүүдө. Ал эми азыркы тапта 250 автобус алынып келинди. Автопаркта 64300 метр куб жерге асфальт төшөлдү. Ошондой эле сырткы аянтчасына жарыктар орнотулуп, оңдоо иштери жүргүзүлдү. 14 жылдан бери ушу паркта иштейм. Ушу парктын тарыхындагы эң жакшы автобустардын бири ушу болуп калды. Комфортабельный, жакшы, таза автобустар. Өкмөткө рахмат, ушунчалык элди сыйлап, ушундай жакшы автобустарды алып келип, элдин камкөрлүгүн көрүп атат. Элге жакшы болду, ыңгайлуу, окуучуларга, особенно жаш балдарга маршруткада тыгылып жүрүшчү элем, азыр мына кенен, комфорт, болушунча ыңгайлуу шарттары бар. Анын үстүнө валидатор менен азыр безналичный расчет болуп атат, аябай жакшы болуп атат шаардыктар үчүн. Бизге шоппулар үчүн да аябай жакшы болду, ыңгайлуу, удобный автомат коробка. Биз Евродуба, илгерки Евродубада мен 14 жыл иштедим. Алар эң эле баарын трактор деп койду элек. Аябай начар, эми начар эмес, аларда да жакшылык кызматын кылып берди биздин мамлекет үчүн, биздин шаар үчүн. Бирок эми алардын убагы жетти. Азыр эми мына современный жакшы автобустар. Ошо жакшы. Элибизге кут болсун эми. Мамлекетибизге ушу буйруктуу, жакшы, берекелүү машиналардан болсун. Аталган компания аркылуу жалпы жолунан 1000 автобусту алып келүү келишимине кол коюлган. Азыркы тапта 250 автобус алынып келинип, буйруса 15 сентябрга чейин линияга чыгат. Буга чейин дагы бир топ автобустар алынып келип, алар дагы линияга чыгышкан. Мына ушул автобустарды эгерде бузулуп калса, оңдоо үчүн Кытай мамлекетинен атайын 15 кызматкер алынып келинген.